алейкум. Иманнур Кадырбеков. Менин суроом дарылар боюнча. Биз бала кезде илгери барсаң бир дарын жазып берет эле. Азыр бир эле ооруга бир дарынын 10 аналогу бар. Бири кымбат, бири арзан. Бирок катарма-катар жазып бере берет. Мына мисалы, орустардын деклофенак деген укол бар 70 сом. Ошонун эле аналогу бар кладифен деп 400 сом. Ушуну бир элдин журттун акыбалын ойлоп, мындай бир протокол иштеп чыкпайсыздарбы? Арзандык дарыктарын жазып берели, бирдей эле эффект берсе, бирдей эле таасир берсе, ушул багытта иштеп атасыздарбы? Нуржигит Кадырбекович, сурооңузга рахмат. Бүгүнкү күндө сиз туура айттыңыз, аналогдордун ар кандай баалары бар. Ал баалары бул чыгарылган өндүрүлгөн өлкөдөн келишине байланыштуу, анын сапатына байланыштуу, тазалыгына байланыштуу, анын өзүнүн бир талаптары бар. Ошол көйгөйгө байланыштуу жумуштар бүгүн жүргүзүлүп жатат. Эми бир да дары чыгарбаган өлкө, дары чыгарган өлкөлөрдүн дарысынын сапатын, анан кийин составын текшере алабызбы? Биздин өзүбүздүн талаптарыбыз бар. Ошого байланыштуу регистрация болуп, жанагындай сертификациядан өтөт бизге. Биздин ошо регистрацияңыздарда көп маселеде мен ачыгын айтканда сүйлөшөм ушул дары тармагында иштегендер мененчи. Регистрация деген бул акча үстүнө акча, шапка үстүнө шапка дейт. Чындыгында ошондой экен да. Кокус эгерде срок өтүп кетсе, дефектурага кетет экен. Регистрация болбой кала турган болсочу, эмне кылыш керек эми? Шапка үстүнө шапка дейт. Ар бир дарыны регистрация кылдыруу үчүн чоң акча керек дейт. Мындай биртке бере кал дегендер толтура дейт. Ачыгын айтканда, балким сиз билбейттирсиз. Ушул тармакта иштеп атасыздарбы? Сиз айткандай маалыматтар бүгүнкү күндө кездешет. Ал жагынан текшерүүлөр жүргүзүлүп, бүгүнкү маалыматтар текшерип, иштерди алып барып атабыз. Эми ден соолукка байланыштуу маселе, текшерип эле иштерди алып барбай бир тыянак кылыңыздарчы. Бул аябай такталган маалымат. Көзү менен көрүп, кол менен бергендердин айтканы. Регистрация деген бул шапка дейт. Дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде ушул тармакта ушундай кыймматтык болсо, анда элдин ден соолугу антет. Кийинки мезгилдерде мына Европанын дарылары азайып, Түркияныкы, Индияныкы, Азербайжандыкы көбөйүп атат. Эмне себептен? Биринчиден, ошол өлкөлөрдө чыккан дары-дармектердин баасы төмөн. Бүгүнкү күндө ал жерде сертификациядан өткөн дарылар бар. Биздеги сатып алуучу тендерный процедураларга байланыштуу баалар кичине төмөн болгондуктан биз ошолорду сатып алганга аракет кылабыз. Экинчиден, Европадан келген дарылардын логистикасы бүгүнкү күндө өтө татаал болуп калды. Ошого байланыштуу ал дарылардын бизге келиши кыйын бүгүнкү күндө. Түркияда Plavix деген дары болгону $7 турат экен. 28 таблетка. А Кыргызстанда $30 болуп калат. Эмнеге мынча кымбат? Ошо Трокос деген фирма алып келип атат. Эмне өзүбүз алып келе албайбызбы? Алып келсе бизде бир неманы алып келе деген? Дарылардын баасы бизге Кыргызстанга келгенден кийин көтөрүлүшүнүн себептери бул жана логистикага байланыштуу, анан үстөмдүк кошумдар бар. Бул дарылардын көбү менчик дарыканаларда сатылган үчүн алар өздөрүнүн расходдорун кошуп туруп, үстүнө кошуп сатат. Бүгүнкү күндө бул тарапта жумуш алып барылып атат. Азыр ГП Кыргыз фармация түптөлүп жаткан кез, түптөлүп бүткөндөн кийин ушул процедуралардын баары түздөн түз өкмөт өзү сатып алат. Ошондо дарылардын баалары төмөндөйт деп биз үмүттөбүз. Эми алып келгендер кошсун, бирок бир 100% кошсун ашып барса, 2 эсе кылсын, 400%, 500% кошкон бул эми адамдын нысап деген болуш керек да. Бир контролдоңуздарчы ушул жакта дагы. Жарайт. Анан дагы бир маселе, эмне үчүн Өзбекстан субстанциясын алып келип алып туруп, дарыларды чыгарып атат? Биз эмнеге ошентпейбиз? Эгерде субстанцияны алып келип чыгара турган болсок, арзан болмок да, бизде жумуш орундары түзүлмөк, технологияны үйрөнмөкпүз. Инфраструктураны өнүктүрмөкпүз. Инфраструктураны. Бизде Кыргызстанда дары-дармекти өндүрүү эмеси тармагы бүгүнкү күндө өтө мындай начар деп айта албайм, мындай төмөнкү деңгээлде, бирок ошого байланыштуу иштер алып барылып атат. Азыр чет өлкөлүк компаниялар менен сүйлөшүүлөр болуп, Кыргызстанда өндүрүү иштери жүргүзгөнгө бир процедуралар жүрүп атат бүгүнкү күндө. Өзүңүз боюн кылып атасыз. Биз дары чыгара албайбыз, чыгарсак да сапасыз чыгарабыз деп. Бирок сапаттуу дары чыгаргандардын составын текшеребиз, талаптарыбыз бар деп атабыз. Ушу мен түшүнө албайм да. Мисалы, Япониядан же Америкадан бирөө диссертация жактап келсе, биздин совет ошону регистрация кылмай сайын кабыл албайт. Докторлугунду да кабыл албайт. Ушундай бир эле экенбиз. Бир сөз менен айтканда, Мерседес чыккан заводдон чыккан машинаны Москвичтин заводунун стандарттарына салып атабыз да.
Дагы бир суроо. Эмне үчүн түз заводдордун сатып албайбыз? Колдон колго өтүп отуруп, азыр эң кымбат нерсе дары болуп атат. Адамдарыбыз кезекте турат, айлапаларга чейин акчаларын кетирип. Нуржигит Кадырбекович, Муканов Азамат Комстун төрагасы. Бул боюнча бизге протокольный поручение келген Акылбек Сомбекович. Ошол боюнча биз азыр иш алып барып атабыз. Аны түз ошо заводдон алган боюнча ошо Фомско тапшырма берилген. Акылбек Сомбековичтин протокольный поручениясы менен. Бирок биз ага да келебиз да сиздерге. Анткени биз азыркы биздин мыйзамдар менен азыр антип иштей албайт экенбиз да. Биз ошо проект барын киргизип атабыз, кайсы мыйзамга кандай өзгөртүү киргизип, анан ошол иш буюрса баштайбыз. Эмки жылы болду. Тезирээк алып келиңиздер. Заводдорго объем керек. Жок дегенде 100 миллион сомдук заказ берсең, сен менен иштейт. А сиздерде каражат бар. Туп-туура багытта экенсиздер, алып келсеңиздер колдоп берели. Чоң рахмат.